Амансыздарбы? Бүгүн биздин өлкөдө өтө ашыкча, өтө резонанстуу окуя болуптур. Ал окуя жаш активисттердин, айрым саясатчылардын жарандык коомдо өзлөрүнүн пикирин билдиргендердин үйүнүн тинтилиши жана алардын камалышы. Бул демек эмнеден кабар берет? Ар бир адамдын оюнун камалышынан, укугунун камалышынан, сөз эркиндигинин камалышынан кабар береби? Аларды камоо менен, аларды коркутуу менен маселе чечилеби? Эгерде алар ушунчалык коомго коркунуч, мамлекетке башаламандык же болбосо туура эмес багытты же максатты көздөп аткан болсо, алардын кылган кылыктарын ачык айтып элге салса болбойт беле? Алар менен сүйлөшүү жолдорун жүргүзүп, сүйлөшүп, ачыктап, анан коомго ушул инсандар коркунучтуу болуп атат. Биз буларды камабасак, эртең биздин өлкөдө чоң өзгөрүү болуп кетиши мүмкүн. Ал коркунучтар мындай деп билгениңер болсо, билгениңерди айтсаңар жакшы болмок. Биздин баш мыйзамыбызда дагы жазылып турат. Биздин салтыбызда дагы, наркыбызда дагы бул нерсе бар го. Адамдын оюн, адамдын эркиндигин камаганды өзгөчө биздин кыргыз жакшы көрбөйт. Чектегенди жакшы көрбөйт. Ошондуктан бүгүнкү болгон окуя бул жакшы эмес. Бүгүнкү биздин коомубузда болуп жаткан дүрбөлөң бул жакшы эмес. Бүгүнкү адамдардын камалышы, активисттердин, журналисттердин, блогерлердин, айрым саясатчылардын 2 суткага камалып турушу бул биздин оюбузга өтө чоң бүлүк салат. Биздин дегенибиз элдин оюна бүлүк сала турган маселе деп эсептейм. Анткени эл ойлойт, баарын эле четинен камай береби? Сүйлөгөндү эле камайбы? Унчукпашыбыз керекпи? Коркуп отурушубуз керекпи? Деген ойлор өзүнөн өзү жаралат. Ошондуктан бүгүн камалган инсандарды эртең кеч болуп кете электе бошотуп койсоңуздар эң жакшы болот. Алар менен андан көрө сүйлөшүүлөрдү жүргүзгүлө. Алар менен андан көрө тактоо иштерин жүргүзгүлө. Алар менен жалпы элге салып, жалпы журтка айтып, билгениңер болсо ачыктап уяткаргыла. Эгер ошончолук эле коомго коркунуч жаратып аткан болсо. А бүгүн минтип камоо жолу менен, бүгүн минтип коркутуу жолу менен эч максатыңыздарга жетпейсиздер. Биз мыйзамдуу мамлекетте жашайбыз. Демек, ар бир адам мыйзам бузуп аткан болсо, анда ал жооп берет. Бирок минтип дароо камап, дароо аларды коркутуп, алардын үй бүлөсүнө бүлүк салып, алардын жай турмушуна бүлүк салуу менен иш жакшы жагына чечилбейт. Бул нерсе өтө чоң одоночулук, бул өтө чоң чекилик деп мен эсептейм. Жана бүгүн камалган активисттерди чыгарып коюңуздарды өтүнөм. Биз элге, журтка, коомго жакшы жагыбыз менен качан көрүнөбүз? Биз дайыма эле сын айтканды, пикир айтканды камап,
анан ал камалгандар өз пикирлерин андан 2 эселеп 5 эселеп айтып чыгып, анан эл арасында ар кандай кептер тарап, ар кандай ойлор бурулуп, анан ар кандай нерселердин болуп кетиши менен эле дагы эле жашай беребизби? Андай эмес. Сиздер жети өлчөп бир кесип мыйзамдуулукка андай жол менен эмес, сүйлөшүү жолу менен барышыңыздарды чакырам. Бул жеке менин пикирим. Бул пикиримди мен эртең башка массалык маалымат каражаттарынан дагы айтам. Биз дагы бир ирет кайталайм, оюбузду каматпайлы, укугубузду каматпайлы, сөз эркиндигибизди каматпайлы, дегиле эркин турмушубузду темир тор артына кулпулабайлы. Андай элдин, андай мамлекеттин келечеги жакшы болбойт.